күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси жаратуучусу Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Анын акыркы пайгамбары аламдарга мээрим үчүн жаратылган жана жиберилген биздин жол башчыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Андан соң салам алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда 5-каналда мен түз эфирде Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен. Бүгүн да сиздердин үйүңүздөргө эшик какпай кирип отурабыз. Ушу орозо башталгандан бери сиздерге биз мына ушул куттуу майдандан Кыргызстандагы ою бар, пикири бар, айта турган сөзү бар, жана сиздер сүйлөгөн, сиздер сүймөнчүк катары кабыл алган адамдарды улам алып келип, алардын жүрөгүндөгү маселелерди силерге чыгарып берип келатабыз. Бүгүн да Аллах субханаху ва таала насип эткен экен, студияда эки бир керемет инсан отурат. Экөөсү тең биздин устаздарыбыз. Тосуп алыңыздар. Менин каршымда отурган Бактияр Устаз Токтогазы уулу, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адисти. Туура айттымбы? Фатва бөлүмүнүн адисти. Ошондой эле менин агайым устазым, Чыгыш университетинин ректору, политология илимдеринин кандидаты. Туура айттымбы? Саясат тануу илимдеринин кандидаты Алмаз Устаз Ибраев. Салам алейкум, устаз. Алейкум ассалам. Орозоңуздар кабыл болсун. Юбилейиңиздерге Аллах таала тынчтык берсин. Ден соолугуңуздарды бекем кылсын. Тилеген максаттарыңыздарды түпкүрүндөгү, көңүлүңүздөрдүн, көдөнүңүздөрдүн түпкүрүндө каткан сырларыңарды билүүчү Аллах зат кабыл кылып берген болсун. Биздин чакыруубузду кабыл алып келгениңиздерге Аллах ыраазы болсун. Биздин майдандын салты боюнча сиздерге эркин микрофон саламдашууга. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден ушул биз мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Рамазан айында отурабыз. Ошондуктан ушул баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайбыз. Ошол Рамазан айынын шарапаты менен жергибизде, элибизде тынчтык болсун, береке, жакшылык, токчулук, молчулук болсун дегендей. Экинчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. 5-телеканалга себеп дегенде ушундай бизди атайын чакырып, биздин ушу оюбузду да коомчулукка жеткирүүгө бир мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн. Аллах ыраазы болсун. Устаз. Мен да ушу Алмаз мырзанын сөзүнө кошулуп, бардык телекөрүүчүлөрдү ушу туткан ыйык Рамазан айлары менен куттуктап кетмекчимин. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атынан, өзүмдүн атынан сиздерге, сиздердин жамаатыңыздарга чоң ийгиликтерди каалмакчымын. Аллах ыраазы болсун. Рамазан быйыл өзгөчө деп барды айтып атат. Мен өзүм билбейм, мына яшиктин ичине киргенден кийин адамдардан гана Рамазанды сурап билип атам да, кандай Рамазан, кандай орозо деп. Силерден да сурайын, орозо кандай быйыл? Орозо чындыгында эле жеңил өтүп атат, элдин баары ошого күбө го. Эми Кудай тааланын да бул да мээрими жаап дегенде, өзүңөр билгендей азыр аба ырайы да салкын болуп турат. Баягы жайдын саратанынан өттүк, азыр мына майга кирип калдык, күн өтө узун эмес, анча ысык эмес. Ошондуктан орозо менимче абдан жеңил болуп турат. Устаз, кыйынчылык жокпу? Чынын айтыңыз. Кыйынчылык жок. Бул бир жерде агай Арыстанбек агайым бул жерде бир нерсени байкаса болот. Азыр биздин ушу Бишкек шаарында орозо туткан адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп атканын байкасаңыз болот. Себеби ушул оз ачуу учурунда кадимкидей шаарда машинелердин жүргөнү азаят. Бул да бир кайда бир деңгээлде биздин жакшы бир багытта баратканыбызды билдирет деп ойлойм. Көрсөткүч. Мен эмнеге чындап кыйын эмеспи айтыңыз деген, бизде чындап айтканда, Бактияр устаз, сүйлөөчү устаздарыбыз аз экен. Мен ушу жылда байкайм да, ошо Рамазанда элге чыгып сүйлөтөйүн, биресин айттырайын десең 4-5 эле киши да. Анын үстүнө буларда тартыш. Бүт каналдар талашат, бизге келип сүйлөп бериңиз, бизге келип сүйлөп бериңиз. Ошого кыйын эмеспи деп сураганым ошон үчүн. Эми мен башында чын айтып коюшум керек. Башында мындай бир сезим бар, бир коркуу сезим бар. Ошону адам жеңе билүүсү керек. Сиз айтканыңыз туура, себеби көп ошол молдокелерибизде, имамдарыбыз дейбизби, аларда барьер турат. Дагы сүр бар дедиңиз. Сүр бар. Ошону жеңе билүүсү керек. Ошол эле себеп мен ойлоп атам, тоскоол болот. Бирок билим бар, барды. Билим бар. Бүгүн устаздар менен билим жөнүндө сүйлөшкүм келет силер менен.
Бизди Союздун учурунда ушундай бир уран болгон. Аябай билимге кызыктырган уран болгон. Билеги күчтүү бирди жеңет, билими күчтүү миңди жеңет деп адабиятта да ушундай каармандар болгон. Баласынын атын Орусбек коюп, мына мугалимди ким гана сыйлабайт, билимдүү болсо ушундай болот экен деп, романдарда мына ушул аябай билимге шыктандырган доор болгон. Мына ушул доордун калдыгы азыр деле окуп эле атабыз, бирок чынын айтыш керек. Өнүгүү жок. Чыныгы илим жок. Эмнеге десе мен айтам, себеби билгичтик жок. Орусча умение деп коебузбу, умение жок. Экономика илимдеринин доктору өзү кедей. Пара алат. Студенттерден. Баары ушундай. Математика илимдеринин доктору калькуляторсуз эсептей албайт огородунда. Айта берсең толтура да. Бүгүн мусулман коому, кыргыз мусулман коому чындыгында билимден артта калдык. Десем туура болобу агай? Кандай деп ойлойсуз? Бул жоопко мен бул суроого мындай кеңири жооп талап калат окшойт. Бул суроо дегенде Советтер Союзунун доорунун системасынан баштадыңыз, ошо билим берүү системасынан. Бул чындыгында эле дүйнө жүзүндө азыр негизи мындай бир кээ бирлер талаш жүргүзүп келет. Советтик система, ошо билим берүү системасы жакшыбы же европалык система билим берүү системасы жакшыбы деп. Себеби дегенде Советтер Союзунда бардыгын үйрөткөн, өзүңүз айтканда бардыгын. Сөзсүз түрдө мектепте 10 жыл окуйсуң, анан университетте окуйсуң, анан дагы жогорку илимий наамдарга ээ болосуң деген. Анан сабактарда абдан саны көп, предметтердин сабактарынын саны көп, анан сааттар да көп болчу да. Азыркы биз эми азыркы иштеп жүргөн система айырмаланат ошондончу. Ошондо да талаш жүрүп атат да. Мурдагы эле советтер баягы кээ бирлердин бир ностальгиясы бар да. Советтер Союз доорундагы жашоо жакшы болчу, билим жакшы болчу, ошоктагы негизи эле мындай жашоо модели жакшы болчу дегендер дагы эле бар. Бирок ошондо эми айтып келе жатат да, ошондо бардыгын бизге окутуп келди да. Анан баягы сиз азыр туура баса белгилеп кеткендей, окууну бүттүң да, анан кийин кайра эле дароо эле жумушка орноша албайсың. Себеби дегенде баягы жөндөмдүүлүк жок да. Окудуң, бирок ошол өзүңдөн алган илимиңди мындай практикалык иш түрүндө колдоно албайсың. Эмне кылыш керек? Анда кайра бир практика өтүш керексиң, стажировка өтүш керексиң деген маселелер туулган да. Ошондуктан азыркы жаңы система, биз мына Кыргыз Республикасынын ошо билим берүү системасын 12-жылдан бери өттүк ошого. Бул эки тепкичтүү система деп коет. Бул бакалавр бир тепкичи, экинчи тепкичи, бул магистратура. Бул азыркы учурда бул ошо сиз жана жөндөмдүүлүктү айтпайсызбы же билгичтүүлүк деген. Бул ошо компетентностный подход деп коет. Бул ошол студенттердин ошол жөндөмдүүлүгүнө багытталат да бул билим. Бул азыркы күндө ошо көп билим берүү эмес максат. Мурдагыдайчы, мурдагы бардыгын окутчу да, предметтердин бардыгын окуш керексиң. Анан ошол кезде эле айтып коюшат, мисалы Америкадагы бир студент Африка каякта экен деп сурасаң билбейт деп коет. Ал баягы дүйнө жүзүнүн эми баягы болгон маалыматтын баарын башында сактап билиш шарт эмес да. Өзүнүн жашоосуна баягы керек боло тургандай, пайда боло тургандай билими болуш керек да. Ошо менен иштеп, өзүнүн жанын багып, ишин жүргүзүп да мамлекетине да пайдасы тие тургандайчы. Ошондуктан азыркы биздин билим берүү системабыз мындай так десек багытталган да, так багытталган. Ошол бир адистикти окуп бүттүңбү, демек ошол адистик боюнча сен чыныгы адис болуп, ошол боюнча иштей алыш керексиң да. Мындай окууну бүтүрүп алып туруп эле анан кайра тренингке барасың, анан кайра курска барасың. Кээ бирлер болот да, бухгалтерияны бүтүрүп алды, бирок бухгалтерияны билбейт. Эмне болуш керек? Кайра анан 1 айлык, 2 айлык курстарга барыш керек. Бул университетти бүтүрүп атат да, анан кайра курска барып атат. Бул кандай бир акылга сыйбаган нерсе болот да. Университетте эмнени окутту анда? Анда 4 жыл же 5 жыл эмне кылып жүрдү? Туурабы? Ошондой болот. Анан негизги эле биз ошол азыркы учурда жаңы бир багыт же тренд деп коюп эмеспи, эми бир азыркы мындай популярдуу модный сөздөрдөн десек болот. Ошол багытта биз өзүбүздүн көз карашыбызды, аң сезимибизди өзгөртүш керекпиз да. Биз ошол Советтер доору биздин ошо кээ бирөөлөрдүн жүрөгүбүздөн, акылыбыздан, башыбыздан дагы чыга элек да толугу мененчи. Мамлекет бизге бардыгын даярдап берсе, шарттарды түзүп берсе, зарплаты аз болсо да убагында алсак дегендей, ушундай да. Анан карыганда пенсияга чыксак.
Азыркы кезде боло турган болсо жок, башкача да, замандын доордун талабы башкача. Ар бир өз алдынча аракет кылып, өз алдынча кыймылдаш керек. Бирөө кам көрбөйт сага. Мамлекет шарт түзүп берет, бирок сенин бардык эмелериңди карганга чейине жашоо шарттарын түзүп берип атканга милдеттүү эмес. Мамлекеттин күчү да жетпейт андайга бардыгына. Азыр адамдын саны да өстү да мурданга караганда. Мурдагы бир 20-30 жыл мурда адам саны азыркыдай эмес болчу. Ошондуктан азыр азык түлүктүн да тартыштыгы ошондон болуп атат, адамдардын саны көбөйгөнүнөн. Бирок бул негизги эме фактор эмес, бирок адамдын аң сезими, көз карашы жашоого болгон өзгөрүш керек деген. Мени коет элем да ушул жерде. Рахмат. Устаз, Куран жана сүннөткө да келе турган болсок, ошол эле маселени Куран сүннөттү түшүнүүгө алып келели. Аллах Тааланын ааламды түшүндүргөн китеби шарият. Куран. Жана аны турмушка киргизүү жолу шарият. Мына ушул шариятты практикалык түшүнүү бизде канчалык деңгээлде? Биз турмушка киргизе албай атканыбыз балким ушундандыр. Эми балким копол киргизип атканыбыз ушундан. Жанагы инструменттерин билбей атабызбы? Курандын аятын, өкүмүн түшүнөбүз, турмушка аны мындай оор түшүрбөй киргизүү инструменттери барбы бизде? Туура түшүнүү дейбизби? Эми бул жаатта ушу Кыргызстанда мындай аракеттерди жасап аткан агайлар, устаздар бар десек болот. Бул жерде негизи ошол Куран дейбизби, сүннөт. Бул пайгамбарыбыз ошо хадистеринде, Алла Таала ошо Куран аяттарында көрсөтүп койгон. Ал эми ошону ишке ашырыш, аны кантип ашырат, кантип жеткизет, бул ошол ар бир илим алган адамдын чеберчилигине, жөндөмүнө жараша. Ошону билеби биздин ошо илим алгандар? Мына ошо чеберчилиги барбы? Чеберчилиги эми мен баардыгын айта албайм, бирок аракет кылып аткандар бар деп жаңылбайм да. Иш жүзүнө. Себеби биздин ошол динибиз баардык шартка, баардык заманга, баардык жашоого ылайык болгон дин, реалдуу да жана дин. Эч кандай мындай аша кетип, же болбосо бир кемдай кетпейт. Адамдын жашоосуна эсептелген. Эсептелген. Аллах разы болсун. Биз бир канча көзирмемге тыным жарыялашыбыз керек. Себеби каналда рекламалык тыным бар экен. Ошо берип алып, укугун анан кайра уланталы. 5-чи канал, Оразада 30 күн реклама. Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда Оразада 30 күн долбоору түз эфирде 5-чи каналда. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Дамла Токтогазы уулу жана Чыгыш университетинин ректору Алмаз Устаз Ибраев. Бүгүн биз илим, билим жөнүндө сөз кылып атабыз. Болгондо да мен устаздарды практикалык, тажрыйбалуу илим жөнүндө сөз кылганга бургум келет сөздүн угун. Америкада 2 миллион миллионер бар дейт. 2 миллион миллионер бар экен Америкада. Ошон үчүн өтө күчтүү жана дөөлөт, чындап айтканда. Израилде жашы 18-ге жете элек канчадагы 1000 миллионер бар экен. Жашы 18-ге жете элек. Мен ойлойм өзүм, чолок акылымда, тез-тез жаз десең ичинде фамилиясын туура эмес жазгандар да болсо керек, агай, сиз айткандай. Бирок булар миллионер. Бизде Африка каердеги эмес. Бизде кайсыдыр бир Англиянын футбол клубунун футболчусунун кийген байпагынын размерине чейин айтып берген интеллектуалдар бар. Эмнеге керейбиз? Эмнеде маселе? Биз ошол эме болуп атат да, жөнөкөй эле. Биз ошол болгон билимибизди, биздин билимибизди, аябай көп билимибиз бар, канча деген китептерди жаттаганбыз, канча деген доктордун илимин издегендей, канча деген андан тышкары жанагы эмелерибиз бар, наамдарыбыз бар, илимий наамдар дегенде. Бирок ошону биз жанагы өзүбүздүн жашоо күнүмдүк турмушубузга колдоно албай атпайбызбы? Эмнеге? Эмнеде ошонун себеби? Себеби дегенде ошол багыт ошондой болчу да. Система ошондой болчу. Бул деген жанагы социалдык коллективизм деген, ошол деген бардыгы тең даяр бирөө кам көрөт дегенде. А капиталисттик система, негизи режим өзү ошол мында кескин түрдө айырмаланат ошол системадан. Биздин азыркы жаштар, жаш муун ошо буюрса өзгөрөт, ошондойго баратат. Мисалы эми
Бул Америка жана Израилдер бул эми дүйнө жүзүндө ошол эми азыр алдыдагы мамлекеттер жана өнүккөн мамлекеттер жөнөкөй эле мына биз бүгүн орозо жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ошону эле жөнүндө карап көрөлү. Мына канча деген мына азыр айтылды, Кыргызстанда жыл сайын орозо кармагандардын саны көбөйүп атат. А бирок ошону биз практикалык түрдө орозону кармап көрө турган болсок, биз туура колдонуп атабызбы? Орозо деген бул мектеп. Мектеп. Негизи деген бул орозого ошол мектепке кирип, бул жанагы тренингте эле да 30 күндүк тренингке киргенде эле ошондон чыккандан кийин баягы кириште бир адам, чыгышта башка адам болуп чыгыш керексиң. Биз ошондой болуп атабызбы? Же болбосо башында баштап орозо жөнүндө бүт теорияны билебиз. Баардыгын билебиз. Бул деген ибадат экен, бул парз экен, баардыгы тең баягы балагатка жеткен, анан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү бар, сапарда эмес эле орозо кармаш керек, парз экен, түшүнөбүз. А ошону кандай кармап атабыз? Биз ошону Кудай Таала көрүп. Мен 3 нерсесин билем орозонун. Мындан тыйылыш керек, мындан тыйылыш керек, мындан тыйылыш керек. Болду. Болду. А ошону биз практикалык жагында атпайбызбы? Ошого мен мисал келтирип кетем. Байыны бүгүн өткөндө мен видео көрүп атам. Немистер өзүнүн больницаларын, дарыканаларын ошо орозонун негизинде ачкачылык менен дарылоо деген методун өнүктүрүп атыптыр. Бул эми илгертеден эле бар, ошол чудо-голодание деген методикасы бар белгилүү. Андан кийин мен ошол больницаны көрүп себе таң калдым. Алар ошо атайын ачка кармайт экен, бир айырмасы эртең менен кечке чейин тамак жебейт, айырмасы болгон суу берет экен. Суу ичкенге болот экен. Анан мындай дептир, кийин дарылагандан кийин эгерде сен негизи эле жашооңдо оорубай жүргөнгө кааласаң дейт, жумада 5 күн нормально тамактан, а 2 күн ачыкка жүр дейт. Бул ошо пайгамбарыбыздын айткан сүннөтү. Биринчи күндүн 4-чү күнү орозо кармоо 5 күн болсо тамактанса болот кадимкидей эле. Андан кийин мына орозо болуп атат. Ошол орозо деген бул деген жанагы сиз айтып кеткендей мындан тыйыл. Бирок биз билгендей Кудай Таалага муктаж эмес биздин ачкачылыгыбызга же биздин сууга чаңканыбызга, туурабы? Бизде деген бир сөзсүз түрдө биз өзгөрүш болуш керек. Ал тыйылуунун бизге пайдасы болуш керек. Биздин жүрүм-турумубузга, жүрүм-турум качан өзгөрөт? Эгерде биздин аң сезим өзгөрсө. Ошол орозо кармагандан бизден бир гана жанагы курсагыбыздан кечке чейин чыдап эле мынтип ачка кылып, жанагы сабыр кылып жүрө бериш эмес, ал бир жагы. А биздин ошо аң сезимибиз өзгөрүш керек да ошондон. Биз өзүбүздүн эркибизди тарбиялап. Баракелде. Мен ушуну сурайын деп атам. Ушуну ким үйрөтүп берет бизге? Рамазанда дейт. Башкалардын айтпай эле койгон. Орозодо сиз эң туура нукка бурдуңуз сөздү. Кантип мен дүйнө таанымымды орозо мектебинде өзгөртөм. Кантип? Эмне жолу бар? Кантип өзгөртөм адебимди? Эмне кылышым керек? Күндө эртең менен туруп турник асылышым керекпи 50 жолудан? Же эмне кылышым керек менин адебим өзгөрүш үчүн? Өзгөртүү керек десем эле өзгөрүп калабы? Бактияр уста. Бул ар бир ошо орозо туткан адамга жетиштүү деңгээлде маалыматы бар. Ошону эми иш жүзүнө ашыруу эле керек да. Иш жүзүнө. Бардыгы пайгамбарыбыздын хадисин уккан, жөн эле баягы орозо бул жөн эле тамак аштан тыйылуу эмес. Азыр айтып өткөндөй эле бул баягы сабак болуш керек. Мына чыккан адам бир натыйжасын көрүш керек. Бул кандай бир заряд десе болот да, 1 жылдык. Бир алдың, кийинки Рамазанга чейин ошол заряд берип туруш керек. Кандай гана болбосун, ошол ибадаттын бир түрүн да ошондой эсептесе болот да. Мен дагы бир мисал келтирейин. Мурда жылы мен колума бир пленка түштү. Америкадан бир тренер келген. Үй бүлөнү кандай сактап калыш боюнча филармонияда 8 саат лекция тренинг өткөн. 8 саат. Филармония жык. Билеттер $300 $800 чейин. 4 бөлүктөн турган тренинг өткөн 2 сааттан бир адам залдан чыгып кеткен эмес. 8 саат отуруп угат ушун. Мен пленкасын көрүп чыктым ушун. Эми жанагы тренингти тренер өзү күчтүү, чындыгында күчтүү оратор. Тренингтин бара турган жери духу ушуну айтып атат аягында. Мен ушуну түшүндүм. Үй бүлөңдө бактылуу болгуң келсе, аялыңдын айтканын кылып жаша деп атат. Үй бүлөдөгү тынчтыкты, үй бүлөдөгү бактылуулукту сакташтын жолун 8 саат үйрөтүп берди. Эмнени үйрөттү? Аялыңа кантип жакшы мамиле кыласың, анан үй бүлөң тынч. Мени таң калтырган нерсе, залда жарымынан көп сакалчандар, хижапчандар отурду.
Мен ушундан улам айтам. Ушуну биз билбейбиз. Эмне билдирип атат? Бизде өзүбүздө колубузда бар алтындын баягы баркы жок деген ошону болуп атат да. Бизде улук бир башка диндегилер карап көрө турган болсо, бизде улук динибиз бар. Мусулмандар дегендей. А бирок өзүңүз айткандай мусулмандар баягыдай билимден артта калган, экономикалык тилекке каршы артта калган, медицинадан, саясаттан бардыгынан ошо артта калган. Эмнеге? Себеби дегенде өзүнүн ошо колунун алдында турган баягы көрсөтмө инструкциялар бар, ошо боюнча жүрбөйт. Сиз айтып атпайсызбы? Кантип кылыш керек? Кантип жетиш керек? Мына турат, бар, даян турат. Бирок аны эгерде колдонбосоң, күнүмдүк жашооңда анда пайда тийбейт андан эч кандай. Агай, кантип колдонуштун жолу барбы ушунун? Албетте бар, албетте бар. Мына устаздар бар, молдолор бар, ошолор айтып атат, ошону жеткирип, бирок ошону баягы үстүртө же болбосо жалпысынан эмес, азыр эмнеге ошол эле тренингди айтып атат. Ошол биздин үй бүлө деген жанагы бир америкалык келип 8 саат үйрөттү деп атасыз. Бизде динибизде жок бу, бар да мусулманчылыкта. Мен ошого таң калып атам да. Эң бактылуу жашоону негизи ошо ислам камсыздайт. Ислам дини камсыздайт. Анан биз башка бирөөлөр биздин бир кичинекей биздин эмеде бир рычагын алып алып, бизден анан кайра келип туруп бизге үйрөтөт ошо. Акчага. Ошо кайра акчага. Биз акчабызды берип туруп ошону үйрөнүп атабыз. Себеби дегенде биз өзүбүздө болгон мүмкүнчүлүктөрдү биз өзүбүз колдонбойбуз. Ошону түшүнүш керекпиз да. Эсинен мен жанакы ошол орозо боюнча айтып атканым, мынтип айтып коет экен да, орозодон кийин биз өзүбүз тамак жегендин адебин, негизи ошонун тартибин үйрөнүш керекпиз. Бул дегенде себеби дегенде биз 30 күндөн бери биз ачка болуп жүрөбүз да, ошого өзүбүздүн эркибизди тарбиялап атабыз, сабырыбызды тарбиялап атабыз. Өзүбүздүн аң сезимибиз өзгөрүш керек сөзсүз түрдө, жанакы айткандайчы. Орозо бүткөндөн кийин биз уже башка инсан болуп чыгыш керекпиз. А жок, эгерде жанакы биздин терс көрүнүштөрүбүз болсо, бирөө тамеки тартат, мисалы орозодо, эми андан баягы орлор, балким бирөө ичкендер барбы, же насыбай колдонгондор барбы, ошондой терс адаттардан кутулуш керек ошол орозонун жардамы мененчи. Мисалы кеминде айтам да. Бул эгерде терс адаттар болсо, мисалы орозонун пайдасы сыяктуу. А эгерде жок боло турган болсо, анда өзүнүн эрки да күчөп, жаңы бир өзүнө дем алып, жаңы иштерге, бир ийгиликтерди жаратууга анда ушул бир шык болуш керек да орозо. Анан бизде жанакы кечке чейин эле күтүп турат, мына 8:30 болду, күн батты, бүттү деп эле кайра эле жанакы ашказанды урдуруп алыш, бул да туура эмес болуп атпайбы? Себеби дегенде биз аны күтүп турабыз, качан уруксат берди, болду, кайра биз деген уже ашказаныбызды толтуруп. Бул болгону режимди гана өзгөртүп койдук деп. Болду. Баягы объем тамактын эмеси өзгөргөн жок. А эгерде мен ошону байыны караштырып көрүп, ошо пайгамбарыбыздын бир хадисин изилдеп көрдүм, как раз ошо немистер айткандай менен салыштырып. Бизде мынтип коет го, эгерде тамактангандын эмеси эрежеси кандай, 3/1 бөлүгү абага, 3/1 бөлүгү тамакка, анан сууга деп айтылат дейт. Ошонун хадистин биз андан алдын карабайт экенбиз да. Андан мурда дагы бир эмеси бар дейт. Дагы бир эмес, дагы 2 тепкичи бар экен. Эң зыян идиш бул адам толтура турган бул анын ашказаны дейт. Бул эң биринчиси. Элестетип көрөлү, биз өзүбүздүн ашказаныбызды жалаң бир зыян нерселер менен толтуруп аткан экенбиз. Эгерде биздин акылыбыз болсо, анда биз эч качан андайга барбайт элек. Анан кийин эгерде адам тамактанам десе, бир нече сугум дейт. Адамга күч кубаттуу болуп жүрүүгө жетиштүү дейт. Болду. Бир нече сугум дейт. Бир нече табак эмес, биринчи, экинчи, үчүнчү, анан десерти менен деген жөрүдөгү салаттар менен кошуп. Бир нече сугум дейт. Анан эгерде уже мүмкүнчүлүк болбой эле калса дейт, эгерде бир конокто болсоң же болбосо жешке шарт туура келип тура турган болсо, анда 3/1 бөлүк экен. Биз ошону акырын эле алып атпайбызбы? Ошондо биздин демек ошол жок деген ушул тамак жагынан биз өзүбүздү тарбиялаш керекпиз. Кошумча мен жана сиз ажеке эмеңизге айтайын деп атам да. Биздин коомчулукта кээ бир адамдар ушул батыштан келген ушу тренерди бир идеал катары туткан коомчулук бар болушу мүмкүн адамдар. Ошондуктан ошолорго болгон мындай бир ишеним артып, сиз айткандай бир ушундай кымбат тренингдер өтүүсүнүн себеби да ушул болушу мүмкүн. Себеби бизде турмушта динибизде бар. Сиз айткандай балага, аялга, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек? Бул жок дейсизби? Бар. Кандай чечүү жолу деле бар. Эгер бир кемчиликтер боло турган болсо. Бирок
маселе ошону практика иш жүзүндө ашырбай атабыз биз. Маселе ошондо болот. Эгер биз туура иш жүзүнө ашырган болсок, ошондо биз өрнөк болмокпуз. Бирок тилекке каршы биз ошол дин жаатында жүргөн адамдар өздөрү биз өзүбүз туура эмес чечимдерге барып атабыз. Анда мындай өрнөк боло албай атабыз да. Ошондуктан коомчулукта ошондой эми жашоодо кантип мен үй бүлө бактылуу болуп жашайм дегенди ошо сиз айткандай бир жон келип үйрөтөт да. Ага, туура айтып атасыз. Эмне үчүн биздикилер ал тренингтерге барат десе, ал кишилерде иштин көзү бар. Кыргызда иштин көзү деп коет, иштин көзүн билген адам экен депчи. Муну көтөрүш керек болсо, жана баш иштебегенин белинин шору дейт. Баш иштебесе, муну көтөрөмдө белин оорутат. Оор нерсени. Башы иштесе, ал бир рычаг издейт. Муну коюп туруп, мындай кылсам жеңилирээк болот деп. Мунугу Рамазан мектебинен дагы алыш үчүн рычаг издегенге баш керек экен да. Кантип дененин 3/1 көптүрбөй кармайбыз десе, мындай күрүч жесеңиз деле курсакты чыгарып ийет. Эмнеге? Күрүч көбө турган крахмал, камыр көбө турган крахмал, картошка көбө турган крахмал. Демек, тамактын өлчөмүнөн мурда анын курамы. Дене бүгүн биз керектүү болгон азыкты алып атабы, албай атабы? Дене өзү азганда. Биз даамды ээрчип жүрүп, ар нерсени жейбиз, денеге керек болгон белок, витамин, минералдар берилбейт да. Анан кичинере жейт, бирок курсакта көбөйүп кетет. Сууну туура эмес ичет. Суу ичүүнүн инструментин билбейбиз. Шаулдатып алып кирип койсо, ал эмне болду десе, бөйрөккө кетти, андан ылдый кетти. Денеге суу жеткен жок. То есть мунугулар инструменттери да. Жана мен халалды иштеп жүргөндө биз үчүн бир проблема пайда болду эң башында. Малды кыйнабай союу деген. Мен аябай ошо ойлондум, малды кантип кыйнабай союйт? Эми союлуп атат ал жаныбар. Кантип кыйналбайт? Деп анан кайра шарияттын өзүнөн изилдеп, кайра аяктан, бияктан кыяздарды издеп, аны муну издеп, таптык кантип малды кыйнабай союштун жолун. Анан ошондон бизде түшүнүк пайда болду. Шарият өкүмдөрүнүн турмушка киргизүүнүн да инструменттери болуш керек экен. Өзбек ажы, Аллах разы болсун, ата-эненин сыйлоонун формуласын чыгарып койду. Күн эртең менен кирип, саламдаш, эшикти кылдат деп атат мына биринчиси. Анан кир десе, кирде ассаламу алейкум деп саламдаш. Ата-эне болгон сыйдын, мындай айтканда, машыгуусу, да? Колуна суу кой, чай кой, дасторкон жай. Мунугундай инструменттерди изилдеген хадистер барбы бүгүн бизде? Ушундайларды иштеп чыккан хадистер. Мунугу нерсени кантип турмушка киргизебиз? Мунунтип киргизебиз. Мунугу кантип үйрөтөбүз? Мунунтип үйрөтөбүз. А мунуну кантип пайда кылабыз? Мунунтип пайда кылабыз деген практикалык жагын көрсөткөн хадистер барбы бизде? Ошол негизи жалпы ошол коомчулукту байка куткаруу максатында жардам берүү, инсандарга жардам берүү максатында көп эле билимдүү, тажрыйбалуу адамдар иштеп жүрөт, бирок ушундай конкретный бир рекомендациялар же кадамдары барларын мен балким тилекке каршы мен билбейм балким. Бирок ошондо сөзсүз керек, Себеби дегенде биз өзүбүздү өзгөрмөйүнчө коом эч качан өзгөрбөйт. Ар бир инсан өзгөрүш керек. Эмнеге ушул Рамазан боюнча ушул бул чоң роль ойнойт? Себеби дегенде эгерде биз жөнөкөй өзүбүздүн ашказаныбызды башкарганга кудуретибиз жетпесе, анда биз өзүбүздү дагы, анда башканы тем более башкара албайбыз. Ошондуктан биз дегенде байка алдым жуттумдуулуктан, жулунуулардан, ошондон токтото турган орозодо, себеби жашоодо да биз ошондой болуш керекпиз да. Өзүбүздү кантип кармап жүрсөк, бизге бир нече эле сугум тамак жетет экен. Эгерде мына канча киши азыр орозо кармап аткандар бар, өзүлөрү элестетип көрсүн, башында бир аз тамак жегенде эле ошо менен ашказан тоет. Бирок баягы ач көздүүлүкпү же болбосо ушул тамак жетпейт дегенде же баягы жеп жүргөндө эле канча жесе деле баягыдай эле тойбойт да, сиз айткандай курсак да чөгүп кетет, орозонун эч кандай таасири жок. 30 күн өттү. Орозодон семирип чыккандар бар. Андай да бар экен, андайлар да бар экен, орозодо баягы толуп кеттим дегенде. Анда бул тилекке каршы эч кандай пайда алган жок да. Бул эң биринчи биздин өзүбүз ошол аң сезимибиз өзгөрүш керек. Ошондо коомчулуктагы биздин көчөлөрдөгү тартибибиз өзгөрөт.
коомчулукта бизде бирибизге болуп аткан мамилебиз дагы болгону өзгөрөт. Өзгөчө мына билим жөнүндө дагы башында жакшы айттыңыздар. Мына азыр бизде эркиндик бар. Кайсы билим алам дейсиң. Бирок тилекке каршы кээ бир мына өзгөчө ушу мусулмандардын арасынан могу азыркы светтик билим деп коебуз го, ошол светтин баягы жеригендери да бар да. Кереги жок дегенчи. Биз дегенде бул башка жактан келген, баягы биздин эмебизге жок дегенде жок. Жанагы биз эмнеге медицина жактан калып атабыз, экономик жактан жанагы сиз айтканда калып атабыз. Дегенде биз бул сөзсүз түрдө билимди алыш керекпиз. Кээ бирөөлөр мына мен угам, кээ бир ата-энелер балдарын мектепке жибербейт экен. Үйдөн же медресеге барасың, Куран жаттайсың, хадис жаттайсың. Ооба жакшы бул. Бул руханий жактан жакшы. Бирок бизге баягы күнүмдүк жашоого, өзүбүздүн өнүгүүбүзгө, экономикалык жактан өнүгүүгө башка билим да керек да сөзсүз түрдө. Ошондуктан экөөнү тең мындай параллельно алып кете турган болуш керек да, экөөнү бирдей. Баягы эки канат менен уча турганда, эки жагын тең бузбай алып кете турган болсо, буюрса биздин коомубуз өзгөрөт, жакшы болот. Ушул проблема эмнеден чыгат уста сиздин оюңузча? Мына түркөйлүк дейбизби? Түркөйлүк десек туура болобу? Тарынтып албайбызбы? Бир гана ошо диний илимди кармаган, калган нерсенин баарын четке каккан. Бизде ушундай катмар бар да, туурабы уста? Жок эмес, бар. Бул өзүбүздөн эле деп эсептейм. Себеби диндин өзүндө биз азыр айткандай светтик илимге болгон тыюу эч кандай жок. Диндин өзүндө светтик илим деген нерсе жок. Светтик илимден билим деп дагы бөлбөйт илимди. Биздин тарыхты айтып турган болсок, эгер мурунку астрономдор, ошо математиктер, ошо мусулмандардын эле чыгып атпайбы? Атактуулар. Башаты мусулмандар. Башаты. Анан бизде кийин эле мындай бирок аз да мындай адамдар. Ошол бир гана ошол диний жаатты гана окуйбуз, калганы кереги жок. Бул сиз айткандай кандай бир деңгээлде түркөйлүк, надандык. Биз мындай ислам дини, сөзүн башында айткан реалдуу дин. Бул жашоону таштап салба деген эч ким айткан эмес. Бул жашоодо да кал, акыретти да унутпа деп атат. Биз ошол эки жагын тең чогуу алсак, биз чоң ийгиликтер жаратабыз. Биз бирок тилекке каршы же бир жагын кармайбыз. Же диний жагына таптакыр болуп кетебиз. Мындай орто Кудай башыр, бирок азыр бар. Жок эмес, буюрса ошол биздин келечек жаштар муну жакшы эле түшүнүп атат. Дин жаатындагы окугандар бар. Ошондой эле азыр айткан светтик жаатты дагы окуган билимдүү жигиттер бар. Жок эмес. Келечек кандай болот деп ойлойсуз агай? Мына азыр биздин калган убактыбызды келечекте бир арзуу кылып көрөлү. Мен эмнеге муну айтам? Биз арзуу кылганды да унутуп калганбызбы дейм да. Кыялдан байда калган окшойт. Проблема менен эле жашай берет экенбиз. Келиңдер бир кыялданып көрөлү. Кандай болот? Жок, буюрса жакшы болот. Мында оптимисттик көз караш болуш керек. Себеби дегенде ошого аракет кылыш керек, жана кыялдануу сөзсүз түрдө болуш керек. Кытайлар да айтып коюп өткөндө, ошо кыялдануудан корк, себеби дегенде ошол кыялдануу иш жүзүнө орунданып калышы мүмкүн. Ошондуктан бизде кыялдануу бир элес болуш керек да, жана сиз айткандай келечекте биз ким болобуз, каяка баратабыз, биздин баягы максатыбызды бир 10 жылдан, 20 жылдан кийин кандай болобуз дегенибизди көрүш керекпиз. Буюрса азыркы айтып кеткендей биз оңолуу бир жакшы тарапка, жакшы жакка баратабыз. Мындай карап көрө турган болсок, эгерде жакшы жагын көрсөң, мисалы азыркы көчөлөрдүн баардыгы жабылганы менен, бирок ошол кезде асфальттар оңолуп келатат, ачылган көчөлөр түзөлүп калып атат дей турган болсок, биз баягы биз экономикалык өсүбөй атат деп башка мамлекеттерге салыштырмалуу, бирок биздин өзүбүз карап көрө турган болсок, азыр мындай жакшы эле жашап аткандар бар элдердин карап көрө турган болсоң, биз көбүнчө катман. Эң негизгиси эркиндигибиз бар бизге Кудай Таала берген. Бул башка мамлекет канчалык бир экономикалык жактан өнүгүү болгону менен мындай бир байлыкка жетпей жүргөндөр да бар. Ошондуктан буюрса биздин ушундай туура багыт алып кете турган болсок, ошол эле Малайзияны карап көрөлү, Турцияны карап көрөлү. Булар ошол эки багытты тең эми азыр мындай уже бизге калыптанып калгандыктан биз аргасыз бөлөбүз да, светтик диний деген. Ошол эки тарапты бир алып кете турган болсок, азыр мындай деп калдык. Табий илимдер деп калдык.
Бирок табигый деген өзүнүн немеси бар, өзүнүн табигый илимге кире турган өзүнүн немелери бар, жанагы бир так илимдер деп коет, анын да өзүнүн бөлүшү бар да, ошондуктан баягы светтик диний деп турсак болот да азыр. Экөөнү баягы айкалыштырып алып кеткен. Ошондо таза мусулман дининин тарбиясын көргөн, урдабаган, ичпеген, чекпеген дегендей жаштар, адистер болуп биздин мамлекетибизге барса, коомго барса, мамлекеттик иштерге, кызматтарга барса, ошолор таза иш алып барса, буюрса коомубуз өзгөрөт, сөзсүз өзгөрөт. Жана сиздин биздин салымыбыз болуш керек ошого. Мен айтайын дегеним, буякта саясий дагы бир мамлекеттин бир дин жаатында болгон саясаты дагы бир түз болуш керек деп ойлойм. Биздин мен диний катары мындай көз карашта эгер ушундай бир саясатта жүргөн болсок, буюрса келечегибиз жакшы болот. Башка алысты коюп, биздин ушу кошуналар деле бүгүнкү деле биздин практикада бизден үйрөнө турган көп нерсе барбы деп калдым мен азыркы күндөчү. Биз үйрөтө алсак керек азыр ушул абалыбызда деле. Ошо дин маселесинде, коомдук тынчтык маселесинде, бийлик маселесинде, шайлоо маселесинде биз бир 10 класска барып калдык окшойт да, биздин кошуналар бир 1-2 класста отурса. Мен кээбилерин карап туруп, "Ий байкуштар, мынагу эми биздин 20 жыл мурда кабалды эми кийет" деп калам да кээдечи. Туура айтасыз, биз өтүп кеттик ал деңгээлденчи, ал этаптан өтө кыйын абалдардан өттүк да, биз өтүп кеттик. Дагы биз жеңил өттүк, Кудайга шүгүр. Кээ бир мамлекеттер бул этаптарды аябай оорчулук менен, аябай кандуу, кыйынчылык менен өтүп атышат. Көптөгөн эмеде узак мөөнөттө өтүп атат. Биз болсо Кудайга шүгүр, биз тез жана жеңил түрдө биз өтүп алдык. Биз азыр ушул саясий режимдердин эң жакшысында турабыз. Бизде дагы бир жолу айтып атам, бизде эркиндик бар. Башка мамлекеттер буга жеткенче дагы көп жыл керек. Ушул демократиянын негиздерин өзүнө орундатуугачы, жанагы шайлоону бизде азыр Орто Азия мамлекеттеринин биринин ичинен болуп, биринчиден баягы эркин түрдө тапшырып бере турган жолу бул эң үлгү боло турган маселе бардык мамлекеттерге. Ооба. Эң негизгиси динди турмушка кыйнабай, турмушту кыйнабай киргизүү боюнча башкаларга биз тренерлик кыла алабыз. Туура, бул жагынан да буюрса үлгү бере алабыз. Анан ошол биздин динибизди да мындай жакшы дин менен кеткенде ушуну бир аярлык менен, этияттык менен алып кетсек да, коомчулукка бир кагылышууга эч качан алып барбаса. Рахмат. Устаздар, берилген убакыт, эфирдин убакыты ушундай ташбоор. Аны айтып Б-га жеткенче убакыт өтүп кетет. Өтө кызык маек болду деп эсептейм. Келгениңиздер үчүн Аллах ыраазы болсун. Анан бизде ушундай бир салтыбыз бар. Биздин өнөктөштөрүбүз бар. Ратана шириндиктери, адал, леско суусундуктары бар. Жана аль-халал деген эт, адал азыктар. Ушу Рамазанда ооз тийип, ооз ачып, саарлык кылып үй-бүлөңүздөргө бир шириндик тартуулап коесуздар, устаз. Көңүлдөргө. Анан мына жерде баткен өрүк кагынан кайнатылган, эч нерсе кошулбаган шербет бар. Бул кайрымдуулук фондунуку. Түшкөн кирешесинин бардыгы ошо илимге, илим алганы кеткен жигиттердин кажеттерине сарпталат. Мындан да ооз тийгизип коесуздар үй-бүлөңүздөргө. Бир 10 секундтан салтты бузбай мен мүмкүнчүлүк берейин коштошууга. Үлгүрөбүзбү? 10 секундтан мен суранам. Ыраазычылык билдиребиз, дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Ошо тартибиңиздерден үзбөй уланта бериңиздер. Буюрса жакшылык болот. Сөзсүз түрдө бизде бир оптимисттик көз караш болуш керек. Аллах ыраазы болсун. Бардык териүүчүлөрдүн орозу кабыл болсун. Ошондой эле ушул ыйык Рамазан биз үчүн чоң сабак, чоң мектеп болсун. Аллах ыраазы болсун. Сиздердин да курмандыктарыңыздарды Аллах кабыл кылган болсун. Үй-бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Урматтуу эли журт, ошону менен бизге берилген бүгүнкү убакыт аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адисти Бактияр устаз болду. Жана Чыгыш университетинин ректору Алмаз устаз болду. Эми ар бир кыргызстандык, ар бир мусулман бүгүнкү Аллах субханаху ва тааланын берген нематын дагы алсын деп дуа кылабыз. Эртеңкиге дагы Аллах субханаху ва таала өмүр берсин. Эртең да Кудай буйрса, ошол студиядан дагы эки керемет инсан менен жолугушабыз иншаллах. Анда, саламу алейкум.